Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Taala maqtolur. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Allah'tan bergen tavfikleri menen, nematlar menen alhamdulillah. Bugün dağı savabasты ulantабыз. Allah Taala Peygamberlerдің бардығын bir ғана мақсатта жіберген. Ал Allah Taala'nın жалғыз өзіне чакыруу болгонда. Бардық пайгамбарлар bir акыйдаға чакырган, bir ишенимге чакырган. Ал нерсе эмне? Ал акыйда Аллахтың жалғыз өзіне тавхид болгонда. Allah Taala Anbiya сүресінің 25 аятында мынтип айтат. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. O Muhammed deydi. Senden murun жиберген ар bir пайгамбарга biz menden başka sığınığa татыктуу zat жоқ. Жалгыз өзүмө гана сыйынгыла деп аларга вахий кылынган эле дейт. Караңыздар. O Muhammed deydi. Senden алгачкы пайгамбарларга менин жалгыз өзүмө гана сыйынгыла, мага эч нерсени шерик кошпогула деп аларга вахий кылган эле дейт. Bir акыйдада туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне нерсеге чакырышка буйруган болгон болсо, жана эмне нерседен кайтарылуу буйруган болгон болсо, мына жогорку пайгамбарларда ушул нерсени буйруган да. Андан башка Nahl сүрөсүнүн 36 аятында Аллах Таала وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz чындыгында ар бир үммөткө, ар бир коомго пайгамбарларды жибердик да. Эмне үчүн дейт? Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынууга чакыруу үчүн жана Аллахтан башка сыйынып жаткан тогуттардын баарынан кайтаруу үчүн дейт да. Караңыздар. Сенден өткөн алгачкы үммөттөргө пайгамбарлар жибергенбиз бир гана максатта. Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынууга чакырууга жана Аллахтан башка сыйынып жаткан тогуттар эмне гана болбосун ал. Жандуу болобу, жансыз болобу, ошолордун баарын кайтарууга жибергенбиз дейт да, кайтаруу үчүн. Азыр кээ бир аяттарды алып келебиз. Ошол аяттарда кээ бир пайгамбарлар өз коомдоруна эмне деп айтканын Аллах Таала Куранда алып келет да. Бул жалпы азыркы алган аят жалпы аяттар болгон болсо, жеке аяттарды алып келебиз, өзүнүн коомуна эмне деп айткан. Мисалы, Nuh алейхиссаламга келе турган болгон болсок, Аллах Таала мынтип айтат. Ал-Араф сүрөсүнүн 59 аятында Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi. Расында биз Нухту өз коомуна пайгамбар кылып жибердик. Фақала я қауми будуллаха ма лакум илахун гайриху. О коомум дейт. Нух алейхиссалам өзүнүн коомуна айтып атат. О коомум, Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынгыла. Силердин Аллахтан башка сыйына турган Раббыңар жок. Сыйына турган Раббыңар жок деп Нух алейхиссалам өзүнүн коомуна айтып атат. Аяттын уландысында ин ахаф алейкум азаба ямун азим. Мен силерди улуу, азабы чоң болгон улуу күндөн коркомун. Аллах Тааланын астына баргандагы күндөн корком деп өзүнүн үммөт эскертип коркутат. Мынакей, Нух алейхиссалам өзүнүн коомун бир гана тавхидке чакырган. Жана андан кийин андан башка Ал-Араф сүрөсүнүн 65 аятында Аллах Таала мынтип айтат. Ва ила адин ахам худан. Биз Ад коомуна өз тугандарынан болгон Худту пайгамбар кылып жибердик да. Караңыздар. Ад коомуна Аллах Таала өз тугандарынан болгон Худту пайгамбар кылып жибердик. Ошондо Худ мынтип айтат. Кала я кавми будуллаха ма лакум мин илахин гайруху. О менин коомум, Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынгыла. Силердин Аллахтан башка сыйына турган эч кандай Раббыңар жок. Афала таттакун. Аллах Тааладан коркпойсуңарбы? Деп өз коомун эскертти дейт. Мына урматтуу туугандар, кандай гана пайгамбар келбесин, мына өз коому ушундай Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынууга буйруган. Андан кийин башка Ал-Араф сүрөсүнүн 73 аяттарында Аллах Таала мынтип айтат. Ва ила самуд ахам салихан. Биз Самуд коомуна өз тугандарынан болгон кимди? Салих деп пайгамбар кылып жиберет. Салих алейхиссаламды пайгамбар кылып жиберет. Ошондо Салих алейхиссалам өз коомуна я кавми будуллаха. О коомум, Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынгыла. Ага эч нерсени шерик кошпогула. Ма лакум мин илахин гайруху. Силердин Аллахтан башка сыйына турган Раббыңар жок.
деп өз коомун эскертти дейт. Андан башка Ал-Араф сүрөсүнүн 85 аятында Аллах Таала «Ва иля Мадьян ахам Шуайбан» биз Мадьян коомуна өз туугандарынан болгон Шуайбты пайгамбар кылып жиберди дейт. Ошондо Шуайб алейхиссалам өз коомуна эмне дейт? Кала я кавми ибудуллах, о коомум, Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынгыла, ага эч нерсени шерк кылбагыла. Ма лакум мин илахин гайруху. Силердин Аллахтан башка сыйына турган эч кандай Раббыңар жок деп эскертет. Караңыздар. Субханаллах. Андан башка да караңыздар. Анкабут сүрөсүнүн 16-аятында Аллах Таала «Ва Ибрахим исқала лиқавмихи». Ибрахим алейхиссалам өз коомуна мынтип айтты дейт. «Убудуллаха ваттақуху заликум хайрун лакум ин кунтум та'ламун». О коомум, Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынгыла. Жана ага такыбалык кылгыла. Анын азабынан сактангыла. Заликум хайрун лакум ин кунтум та'ламун. Эгер силер билген болсоңор, мына ушул нерсе силер үчүн эң жакшы нерсе деп айтты. Караңыздар. Алгачкы өткөн пайгамбарлардын бардыгы бир гана нерсе чакырганда. Эң биринчи чакырган нерсеси Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынуу болгон. Себеби адам баласын жаратууда максаты эмне болгон? Жалпы адам баласынын жалгыз өзүнө сыйынуу болгон да. Качан шайтан Адам алейхиссаламды жаннаттан азгырып, жанагы даракты жедиргенден кийин Аллах Таала эмне деген? Мен силерди жерге түшүрөм деген да. Жерге түшүрөм, жана силерге эмне туура жолду силерге эмне баяндап көрсөтүп ошол туура жол түшүрөм. Кимде ким ошол туура жолго ээрчип, ошону карманып келе турган болгон болсо, кайта ушул эмне бейишке кайтып келесиңер деген да. Мына ошо урматтуу туугандар, биздин атабыз Адам алейхиссалам бейиштен түшкөн бул жерге. Бейиштен кубаланып түшкөн, күнөө кылган себептен. Эми биз кайта ошол бейишке Аллах Таала түшүргөн Куран менен сүннөттү, шариатты бекем карманып, кайта түз абалда барыш керек. Ал эми жок, Аллах Таала түшүргөн нерсени таштап, өз калабыбызга, шахваттарыбызга жана башка шайтан азгырган ар кандай жолдорго ээрчип турган болгон болсок, анда биз шайтан бара турган жерге шайтан менен бирге тозокко барабыз. Аллах сактаган болмосун. Ошондуктан бардыгыбыз иншалла билиш керек. Эң биринчи пайгамбарлар чакырган нерсе тавхид, жана алар чакырган нерсе арасындагы коомдор, баягы арасындагы кылымдар канчалык алыс болбосун, чакырган нерсеси, максаттар бир болгон да.